Germania kimdir biröөгө жаккандыр, kimdir birөө бакты алайын тапкандыр, kimdir birөөнүн жаназасы окулбай талаада сөзсүз тап жаткандыр дейт. Өлүм ак дегенде, чогулуп юридический поддержка берип, ооруну жеңил кылып дегенде. Кара кесиге Allah разы болсун, 2000 километрден кетип, аябай көңүлүм жилип калды. Эми бул өзүм этникалык кыргыз болсом да жүрөгүм кыргыз деп согот. Мен 2013-жылы Бишкекке келип окуп калдым. Ошондон ары дальше ушул Кыргызстан мыйзамдарына кандай атуулук милдеттерим болсо баарын аткардым. Армиясына чейин барып келдим. Ошондо да буттосулар көп болот экен. Төрөлгөн жериң каякта сен Өзбекстан деп жазып коюп турбайбы? Паспорт. Армияга барсак деле сен өзүң кыргыз, акын кыргыз болгон менен өзүң сарсың дейт. Дос балдардын арасында жүргөндө эле сен бар акын кыргыз болгон менен өзүң сарсың дейт. Күрөктө турулган сөздөргө уккандын айынан анан жазып көрөйчү кандай болот экен деп жазып бердик эле. Улуттун чачыранды жылдыздары, кыпчагы кармышым унгустары. Сен сартсың кыргыз эмес десе деле арданбайт Андижандын кыргыздары. Балдарын жүзү нурдуу чимдене, кыздарынан акыл эстүү чыгат эне, кан манас басып өткөн ыйык жерде кыргыздардын төрөлүүсү күнөө эле. Кытайда да кыргызы бар, кыздары ширин сөздөрү бар, ырайымдуу, кечиримдүү жашыгары энелердин мээрин эритет таштыра. Кыргыздар жылдыздардан тараптыр да, Андижан өзбектөргө караптыр да, басымтуу өз улутун сарт деп атап кээ бир акмак кемсинтүүгө жараптыр. Арданбайм, сыймыктанам, төрөлүп өскөн элим менен, каада салт үрп-адаптуу жерим менен, ал өзүм төрөлсөм да башка өлкөдө жашап келем, кыргыз деген демим менен. Жымыңдап жансын үмүт жылдыздары. Жашасын Өзбекстандын кыргыздары, чет өлкөдө окуп жүргөн уул кыздары бар болсун дегеле аалам кыргыздары.